Камыр туруш дүйнө жүзү боюнча серияма кайра кош келиңиздер. Бүгүн өзгөчө күн, 24-эпизод жана биздин серияда биринчи жолу Африка жөнүндө болот. Бүгүн биз Эфиопиянын белгилүү наны инжераны камыр туруш менен жасап көрөбүз. Бул эпизод үчүн мен инжеранын өзгөчө көбүкчөлөрүн жана текстурасын алуу үчүн тез жана бир аз импровизацияланган ыкманы колдонуп көрдүм. Алгач мен глютенсиз камыр туруш ачыткысы менен күчтүү ачыткы даярдадым. Аны 8 же 12 саатка чейин ачытып, жетиштүү күч топтошун күттүм. Андан кийин негизги камырды аралаштырып, бир түн бою ачытып койдум. Инжеранын өзүнө мүнөздүү кычкыл даамы пайда болуш үчүн. Эртеси күнү камырды ысык кууручу табага куюп, бушурга даяр болосуз. Акырында инжеранын үстүндө кооз көбүкчөлөр пайда болот. Дал ушундай болушу керек. Жумшак жана жагымдуу кычкыл даамы менен. Бул серияда мен адамдарга нанды ата-бабаларыбыз жасагандай камыр туруш менен жасоону көрсөтөм. Бул табигый ачытуунун тамырына кайтуу. Комментарийге каалаган өлкөнү жазыңыз, балким кийинки бөлүмгө идея болот.